урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Дагы бир менин ушул көрүшүм комментарий жазды эле да, Африкада эмне болуп атат, ушу боюнча бир аз көз жүгүрткүлөчү, Африкада абал кандай деп. Анан аябай мындай үстүртөн көз жүгүртөлү, анткени 9 минутага, 10 минутага, 12 минутага ушундай маалыматты киргизиш абдан аз убакыт, бирок аракет кылалы, ток өтөр жерин айталы. Африкада 24-жылы бир нече конфликт уланып жатат да. Ал биринчи конфликттин негизи маданияты бай болсо дагы, ал жерден баягы окумуштуулардын айтуусу боюнча адамзат алгачкы жолу чыкса дагы Африкадан да, Эдем болсо дагы. Анан негизи аяктан бүгүнкү күнү ушул бүт дүйнөнүн жүзү, бүт ООН структуралары, башка эл аралык уюмдар бүт акчасын ушул Африкага жиберсе дагы, аракет кылса дагы ошол жерден тынчтык орнотолу деп, баары бир бул регион тынчтыкка жете албай жатат. Бүгүнкү күнү ушул эң олуттуу бир согуш, бир Боко Харам деген болуп атат. Боко Харам деген түзмө түз которулушу, бул деген Нигерияда баягы батыш жаман деген сөз. Батыш жаман деген кыймыл ошол исламчыл топтор менен түзүлгөн, ислам халифатын түзүү максат коюшат ушул африкалык Нигериядагы ушундай топтор. Алар деген террордук методдорду кабыл алышкан. Мисалы үчүн, эгерде жаш кыздар, келиндер мектепке барса, анын бетин баягы кислота менен, кычкылтек менен чачып, бетин эритип, ушинтип аябай мыкачылашып атат, өлтүрүп атышат былчылдашып. Ким эгерде баягы жаңы технология жана батышка, билимине умтулса, ошолорду да өлтүргөнгө аракет кылып жатышат. Ушундай аябай зордук зомбулукту күчөтүп жатышат да. Анан бул деген албетте гуманитарный кесепетке алып келди. Миллиондогон адамдар өз жеринен качышат. Ага буу жардам берсе, ошол кайра буунун жардам кабыл алгандарына дагы чабуул жасап жатышат ушул топтор. Ал топторду кимдер каржылап атат? Кээ бирлер айтат, баягы араб мамлекеттери каржылайт, кээ бирлер айтат ушул кайра эле Кытай каржылайт деп. Бирок ал боюнча мындай түзмө түз мындай далилдер ачыла элек да. Суданда согуш болуп атат. Суданда ошол 23-жылдын апрелинен башталып согуш уланууда. Анын ичинен баягы ички Судан армиясы менен ыкчам ошол аракеттенүүчү күчтөр бар, РСФ деген. Алар деген ошол миллиондогон адамдар кайра качкын болуп которгонго аргасыз болушту. Ал эми чекти ушул чабуулдар болуп атат. Ошо ичи ара эле жаргандык согуш сыяктуу нерсе болуп атат да. Суданда эми чекти ал тына элек. Ушундай нерсе болуп атат. Албетте баягы бул жерде таза бийлик талашмай калып атат да. Сахель жергесинде ошол Мали жана Буркина Фасо деген мамлекеттер бар. Аякта ошол хунталар, аскерий күчтөр бийликке келишкен. Булар дагы бийлик үчүн согушуп, кээ жерде өз ара, кээ жерде өз ич ара ушундай согуштарды жихадчы топторду түзүп алып, бири менен жихад болуп кылып жатышат да. Мурун ушунун баарына ошол Сахель жергесине Франция кийлешчү да. Франциянын аскерлери баягы кандайдыр бир деңгээлде салгылашып турчу, өзүнүн таасирин аткарганга, таасирин киргизгенге ошо аракет кылчу. Акыркы жылдары ошол Вагнердин тобу негизи Украинага чейин ушул жерден согушуп турган, ошо Орусиянын кызыкчылыктарына карата. Анан Украинада согуш башталганда Вагнердин тобу бирөөтө азайды, эриди. Бирок азыр Украинадан кийинки ушул согуш уланып атат. Офицер дагы барыбир Вагнердин кайсы бир топтору Украинадан Пригожин өлгөндөн кийин кайра Африкага жиберилди. Анан Африкада ошол кээ бир топтор кайра эле ушул франциялык күчтөрдү сүрүп чыкканга жетишти. Ушу Мали менен Буркина Фасодон сүрүп чыкты, бирок анын ичинде согуштар кайра эле уланып атат да. Конго демократиялык республикасы бар да. Ошол Конго чыгышында өкмөттүк күчтөр менен түрдүү куралдуу топтор кайра бийлик талашып жатышат. Анын ичинде Руанда колдогон М23 деген тобу бар да. Ошол жаңжал, террористтик адамдарды өлтүрүү, зордуктоо аткылоо тынбай атат да ушул Конгодо. Конгодогу конфликттин баягы узактыгы бир топ эле да, мисалы 20 жылдан ашат. Эфиопиядагы ушундай согуштар тынбай атат. Эфиопия билесиңер, бирги роликте айтып бергем, суу башында деген роликте айтып бергем. Эфиопияны атайын Мисирдин дааватчылары ичине ислам алып келип бөлүп салышкан. Баягы Эфиопия өзүнүн айыл чарбачылыгын өнүктүргөндө Мисир суу албай калчу Нилден. Ошон үчүн ушул маселени чечиш үчүн булар ичине исламды алып келип, исламчыл топторду пайда кылып, исламдык соттор бийлигин орнотуп, анан ошол исламчыл топтор баягы иудейчил же болбосо кандайдыр башка мурунку африкалык диндерди карманган ошол
эфиопторго каршы карама каршы көрсөтүлдү дагы. Ошол Эфиопияны 3 мамлекетке бөлүп жарып салышты. Ошол Мисирдин даватчылары 3 мамлекет бул деген Эфиопия өзү, Сомали, анан Эритрея. Анан ошол Эфиопия ошол Сомалиленд менен Эритрея менен эмгичектүү согушуп, өзүнүн баягы улуттук кызыкчылыктарын кайтарганга аракет кылууда. Сомалиде да ошол Эфиопия менен согушту эмгичекти тына элек. Эмгичекти тынч эмес. Сомалилер бир кездерде баягы эл аралык пиратчылыкты башташкан, кемелерди тоношкон, анан аларды эл аралык күчтөр аябай жазалашкан, пираттарды жоготконго чейин жетишкен. Бир четинен орустар, бир четинен америкалыктар, бир четинен кытайлар. Бирок дагы эле баары бир ошол ички согушу, кагылышуулар, жарандык согуш бүтө электи Сомалиде. Анан кезден кезге Эфиопия Сомалини өзүнө кайтарганга аракет кылып чабуул урат. Ошондо Сомалилендтин баягы бандалар биригип кайра Эфиопияга каршы чыгышат да. Ушинтип согуш тына элек. Борбордук Африка Республикасы бар. Пригожиндин сүйгөн жери да. Ал ошол жерде эң көп согушту алып барган. Анткени аякта алтын, уран жана башка ушундай кендер бар. Алмаз кендери, ошол алмаз кендерди иштетүүгө ошол көп учурунда Пригожиндин баягы Вагнер тобу ошо царга кирген болчу, франциялыктарды сүрүп чыккан болчу. Россияны колдогон президенттер ушул Борбордук Африка мамлекеттерде бүгүн азыр бийликке келишти. Францияны толук кууп чыгышты. Францияга ызырынып, баягы бүгүнкү күндө Азербайжан Армения конфликтине киришип атат. Баягы Орусияга каршы мындай риториканы айтып атат. Макрон баягы эгерде Орусия айтса, Европага баягы гүлүн сапырабыз, атом куралы менен чабабыз десе, Макрон Францияда деле атомдук курал бар деп ушинтип баягы Орусияга кандайдыр бир ызырынып атат да. Ошо анткени цардан, ошол бардан Францияны орустар мындай сүрүп чыккан. Ошол жерде дагы согуш тынбай атат. Эл аралык кызматташтыкты чындаганга аракет кылышат, чечимдерди жасаганга аракет кылышат. Тынчтык миссиялар болуп атат, гуманитардык жардамдар, ООНдун структуралары толтура, эл аралык уюмдар ошол жерде, Билл Гейтс ошол жерде, баары баягы жадыганса ошол YouTube'тун баягы Мистер Бист ошол Африкага баягы каналдарды, кудуктарды казып жүрөт да, суу камсыздап. Ошентсе дагы баары бир Африкада эпидемиялар көп. Мутаба жанакы геморрагиялык мындай оору аябай көздөн кан актыруучу ошол Африкадан чыккан. Андан сырткары ушул Африкада көптөгөн ушундай баягы чымын бар, ЦЦ деген, чаап кетсе адам инвалид болуп калат да. Ушундай оорулар көп. Климат мындай жага бербейт элге. Элине сабаттуулугу жетпей жатат. Бир четинен мындай бийликке күрөшкөн исламчыл топтор болобу же башка динчил топтор болобу, алар деген батышка каршы деп мындай жалпы билим берүү системаны киргизгенге каршылык көрсөтүп жатат. Ага мындай кандайдыр бир бөгөт коюп атат. Африка эмгичекти тынч элек. Африкада ошол сабатсыз жана агрессивдүү адамдардын саны өтө көп эмгиче. Климаты такыр айыл чарбачылыкка жакшы кылбайт, анткени аябай кургакчыл жер. Анан албетте аякта оңой эмес да жашоо. Бирок эгерде ошол Израилдин технологияларын колдонсо, Израиль ошол эле Африканын берки четине туруп алып, помидорлорду чөлдөн өстүрүп атышат да. Ошондой технологияларды кошсо, элдин сабатын көтөрсө, гүлдөй турчу эле жер да, гүлдөй турчу эле жер. Сахарага эле мисалы үчүн күн батареяларды салып койсо, кичинекей Сахаранын 32ден 1 бөлүгүнө эле күн батареяларды салып койсо, дүйнө жүзүнүн энергетикасын толук камсыздайт эле. Африка аябай кызыктуу жер. Бүт Менделеевдин таблицасы жеринде жатат. Бүт ресурстар бар. Ошол ресурстардын колониалдык баягы европалык мамлекеттер талаптанып аткан. Азыр Орусияга катышканга аракет кылып атат, бирок баарынын бүгүн Кытай жеңди. Африканын көп мамлекети бүгүн Кытайдын кармагынын астында. Кытайлык ишканалар бүгүнкү күнү Африкада сейрек кездешүүчү металлдарды жана башка ресурстарды иштетип чыгарып, электромобилдер жасап, электроника жасап, дүйнө жүзү боюнча сатып атат да. Африка абалы оор бойдон калууда. Эл аралык коомчулук ошол бириккен эле согушка чейин азыр Украина Орусия согушу кайра ошол Африкадан көңүлдү буруп салды, алып салды. Бирок эгерде тынчтык болсо, Африканы дүйнө жүзү маселесин чечкенге аракет таштагандай да. Ошондой маалымат, ошондой кыскача кабар болду. Ой пикирлериңерди жазгыла. Ошо Африканын мисалы үчүн абалынан кандай сабактарды Кыргыз мамлекети салышы керек. Ошол боюнча да бөлүшкүлө.